Assalamu алейкум достор, кандайсыңар? Биздин каналга кош келиңиздер деп айтмакчымын. Бүгүн болсо сиздерге биз DS260 кантип толтурууларын көрсөтүп беребиз. Жана да болсо сиздерге бир аз элчиликтен алган маалыматыбызды бөлүшүп кетүүнү чечтик. Биз бул жактагы кыргыз элчилигине, Америкадагы кыргыз элчилигине байланышып, сиздерге ушул биометрикалык паспорттар айланасында, тендерлер айланасында жана сүйлөшүүлөр болуп жатабы деген суроолор айланасында суроолорду берип, суроолорго жооп ала алдык. Азыр тендер бүтүптүр. Тендердин алгачкы үлгүдөгү биометрикалык паспорттары август айларында же болбосо сентябрь айларына чукул даяр болот деп ишендирди. Анан да Госдепартамент жана Кыргыз Министерство безопасности биргеликте иштешип, көптөгөн видеоконференцияларды өткөрүп жаттыр ушул биометрикалык паспорттар айланасында. Анан буюрса кыргыз тарап алгачкы үлгүдөгү паспорттарды алганда бул Америка тарапка жөнөтүп текшерүүдөн өтөт имиш. Ошол өткөндө эле биздин иммиграциялык бандан чыгуу ыктымалыбыз алда канча жогору болот деп ишендирди. Ошон үчүн достор, үмүттөрүңөрдү өчүрбөгүлө, буюрса баардыгы жакшы болот деп биз да ишенип турабыз. Анда эмесе достор, сиздерге азыр DS260-ты кантип толтурууну көрсөтүп беребиз. Жана да бул видео жаккан болсо, сиздерде кандайдыр бир суроолор болгон болсо, комментарийге сөзсүз жазгыла. Биз сиздерге видео жооп аркылуу жооп бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе көрүшкөнчө. Анда эмесе достор, биз DS260 формасын толтурганга киришебиз. Ал форманы толтуруш үчүн биз Google'дан DS260 формасы деп издесек эле, бул жерден AQSh'нын Госдепартаменттин ссылкасы чыгып калат. Immigrant visa sign in дегенге киребиз. Мындай нерсе чыгат бизге баракча. Бул жерде эң биринчи эле киргизе турган нерсебиз бул case number, биздин кейсибиздин номери. Биздин кейсибиздин номери сиз утканда, текшерип жатканда, green карта лотереяны текшерип жатканда силерге кейс номер берилет. Ошону биз бул жерге киргизебиз. Азыркы учурда мен өзүмдүн кейс номеримди киргизем. Копия кылып туруп, бул жерге алып келебиз дагы кейс номерибизди киргизебиз. Бул жылы кейс номерибиздин саны 2021 EU деген сандар менен башталат. Continue дегенди басабыз. Бул DS260 формасы бул жалаң гана англисче тил менен толтуруш керек. Кейс номерибизди киргизгенден кийин бул жерге дагы бир кийинки кадам, кийинки баракчабыз ачылат. Кийинки баракчабызда биздин Principal Applicants деген сөз, бул биз тапшырып аткан адамдын фамилиясы. Principal Applicants surname деп турат. Бул жерге өзүбүздүн фамилиябызды киргизебиз. Азыркы учурда мен өзүмдүн фамилиямды киргизем. Андан кийин Enter Principal Applicants Date of Birth деген бул биздин туулган жылыбызды, айын жана күнүн бул жерге киргизиш керек. Биздин кандай форматта киргизебиз? Биринчи күндү киргизебиз. Бул жерден тандайбыз. Андан кийин айды киргизебиз. Андан кийин жылды киргизебиз. Жазып бүтүргөндөн кийин кийинки информация бул Electronic Diversity Visa Confirmation Number. Бул биздин лотереянын confirmation number. Бул текшерип жатканда бизге confirmation номер берилет. Номер подтверждения. Ошону биз бул жерге киргизишибиз керек. Өзүбүзгө тиешелүү номер менен башталат. Бул жерге киргиздик дагы. Кийинки суроо болсо бизге IMD деген суроо. Бул биринчиси аппликант, бул өзүбүз информация киргизебиз. Attorney деген биздин адвокатыбыз же third party agent деген бул бизге башка бирөө толтуруп берип атса, агентство болобу же башка компания болобу, ушул жооп беришибиз керек. Эгерде өзүбүз толтуруп атсак, аппликант дегенди тандайбыз. Кийинки информация бул сүрөттө берилип турган
сандарды анан тамгаларды бул жерге киргизишибиз керек, жазышыбыз керек. Жазып бүткөндөн кийин continue дегенде кнопканы басабыз. Баскандан кийин бул жерге эгерде силер туура толтурсаңар, туура информацияны берип кирсеңер, анда бизге мындай баракча чыгыш керек. Биздин атыбыз, андан кийин форма. Форманы толтуруп башташ үчүн могу жерде application деген мамыча турат, колонна. Ошонун астында кнопка турат. Ошону басабыз. Бастык. Эми бул жерге бизге закон боюнча кээ бир эрежелери түшүндүрүп берилген. Кандай эрежелер? Биринчи эреже эң башкы туура информацияны киргизгиле деп турат. Эгерде туура эмес информация киргизсеңер, анда иммиграциялык визадан кол жууп калышыңар мүмкүн. Кийинки эреже, экинчи эреже, бүт документтердин баарын даяр кылып алышыңар керек. Үчүнчү болсо, бүт информацияны англис тилде киргизишиңер керек. Андан кийин төртүнчү, киргизилген информациянын баардыгын карап чыгышыңар керек. Анан бул информацияны жибергенден кийин силерге кайра эле confirmation page толтуруп бүткөндөн кийин бизге берилет. Ошону биз принтерден чыгарып же өзүбүздүн e-mailибизге жөнөтүп алышыбыз керек. Кийинки могу жерге I certify that I have read and understand the above деген информация. Бул жерде мен киргизген информация бул толук жана туура информация деп өзүңөрдүн макулдуңарды бересиңер дагы. Анан бул жерде да interview location деген, бул интервьюну кайсы жерден, кайсы өлкөдөн өтөсүңөр, ошону силер тандашыңар керек. Эгерде сиз лотереяны толтуруп жатканда кайсы өлкөнү, кайсы шаарды берсеңер, DS-260 ошол автоматически ошол шаарда чыгат. Эгерде сиз өзүңөрдүн оюңарды өзгөртүп, мисалы Бишкекте жашап жүрүп, лотереяга толтуруп, андан кийин Россияга кетип калсаңар, мен Россиядан кирем, эгерде мен Россиядан, Москвадан кирем интервьюга десеңер, анда башка жерди тандашыңар керек. Эгерде сиз ошол эле жерден интервьюга кирем десеңер, биринчи вариантты тандайсыңар. Yes, schedule my interview there дегенде. Мисалы, бул Бишкекте деп аталып атат. Ошону тандайбыз дагы. Бул биринчи вариантты тандайбыз. Эгерде Москвадан же башка жерден толтурам десеңиздер, анда бул жерге No, I want to be interviewed деп туруп, бул жерден кайсы шаардан өткүңөр келип атса, интервьюну ошол жерди тандайбыз. Мен биринчи варианттын тандайм. Continue деген кнопканы басабыз. Surname деген жерге өзүбүздүн фамилиябызды толтурабыз. Given names дегенге өзүбүздүн атыбызды жазабыз. Full name in native alphabet деген жерге өзүбүздүн паспортто кандай болсо, кыргыз тилинде ошондой жазып чыгабыз. Бул жерде өзүңөрдүн эне тилиңерде атыңар кандай болсо, ошондой жазгыла деп турат. Have you ever used other names деген суроо, бул мурда башка ат колдондуңар беле же жок? Бул башка ат колдонсоңор yes деп жооп бересиңер, колдонбосоңор no деп жооп бересиңер. Бул жерде male, female деген жыныс, current marital status, эгерде азыр үйлөнгөн болсоңор married деп жооп бересиңер. Single, бойдок, widowed деген күйөөңүз же жолдошуңуз каза болуп калса, анда widowed болот. Divorce деген ажырашкан, legally separated деген бул дагы ажырашкан деген түргө кирет. Мен бирөөсүн тандадым. City of birth деген бул кайсы жерде туулдуңар эле. Кайсы жерде туулсаңар ошону жазабыз. State province of birth деген бул кайсы областта төрөлдүңөр эле, ошону жазабыз. Country region of birth кайсы жерде төрөлсөңөр ошол өлкөнү толтурабыз. Андан кийинки секцияга кеттик. Country region of origin деген бул кайсы өлкөнүн гражданысыз.
Кыргызстан болсо Кыргызстан, Россияныкы болсо анда Россияныкы деп толтурасыңар. Provide the following information on your travel documentation. Башка өлкөгө барыш үчүн кайсы документти колдоносуңар? Биз көп учурда паспортту колдонобуз. Бул жерге документ ID, паспортубуздун номерин толтурабыз. Загран паспорттун номерин толтурабыз. Паспортты кайсы өлкө берди эле? Кыргызстан болсо Кыргызстан деп толтурабыз. Кайсы датада паспорт берилди эле? Муну дагы толтурабыз. Паспортубуздун качан бүтөр датасын бул жерге толтурушубуз керек. Кийинки суроо болсо, do you hold or have you held any nationality other than the one you have indicated above? Бул суроо болсо, мурда кайсы өлкөнүн гражданы болгонсуз? Эгерде болгон болсоңуз, анда yes деп толтурабыз. Болгон эмес болсоңор, анда no деп толтурабыз. Кийинки биздин баракчабыз өзүбүздүн азыркы жана мурдакы адрестерибиз жөнүндө информацияны беришибиз керек. Биринчи линияга азыркы адресибизди толтурабыз. City деген жерге азыркы шаарыбыздын атын толтурабыз. State деген жерге өзүбүздүн азыркы жашап жаткан областыбызды толтурабыз. Postal zone, почтовый индексти толтурабыз. Country, азыркы жашап жаткан өлкөбүз. Started living here, азыркы адресибизде канча убакыттан бери жашап атабыз. Айын, анан жылын толтурушубуз керек. Previous адрес деген 16 жаштан бери кайсыл адресте жашадык эле. Бул жерде мисалы date you turned 16 деп турат. Бул 9 февраль 2011 деп турат. Ошо 16 жашка 2011 жылы толгон. Бул аппликант бул форманын ээси. Ошондон бери кайсы жерде жашаганыңарды атап чыгасыңар. Эгерде башка жерде жашаган болсоңор yes деп жооп бересиңер. Эгерде бул адрестен башка жашабасаңар, анда no деп жооп бересиңер. Фон, бул жерге телефон номерибизди толтурабыз. Андан кийинки суроо have you used any other telephone numbers during the last 5 years? Акыркы 5 жылдын ичинде башка номер колдондуңар беле деп турат. Буга эгерде колдонсоңор yes, колдонбосоңор no деп жооп бересиңер. Email адресибизди жазабыз. Email адрес, электрондук адресибизди. Кийинки суроо болсо, акыркы 5 жылдын ичинде башка email колдондуңар беле? Эгерде колдонсоңор yes, колдонбосоңор no деп жооп беребиз. Social media болсо бул социалдык тармак. Акыркы 5 жылда колдонулган социалдык тармактардын баарын санап чыгышыбыз керек, атап чыгышыбыз керек. Эгерде социалдык тармак бул жерде Facebook, Instagram, кайсы социалдык тармакты колдонсоңор, анда ошонун баарын атап чыгышыңар керек. Бул жакында эле кирген
AKШ'нын закону. Ошонун баарын биз атап киргизип чыгышыбыз керек. Кийинки суроо болсо, акыркы 5 жылда башка веб-сайт же башка приложениялар менен өзүңөр жөнүндө сүрөт, видео же ар кандай жаңылыктарды киргизсеңер, анда муну дагы атап чыгышыңар керек. Эгерде киргизсеңер yes деп жооп бересиңер, киргизбесеңер no деп жооп бересиңер. Эң кийинки информация бул атабыз жана биздин ата-энебиз жөнүндө колонналарды толтурабыз. Биринчи атабыз жөнүндө атын жана фамилиясын толтурабыз. Андан кийинки биздин атабыздын туулган жылын, күнүн, анан жылын толтурабыз. Атабыз кайсы жерде туулду эле, ошону жазабыз. Кайсы областта туулду эле жана кайсыл өлкөдө туулду эле. Кийинки суроо болсо, биздин атабыз тирүүбү же тирүү эмеспи? Эгерде тирүү болсо yes, тирүү эмес болсо no деп жазабыз. Тирүү болсо анда кайсы адресте жашайт жана кайсы шаарда жашайт, кайсы областта жашайт жана почта индексин кайсы өлкөдө жашайт. Андан кийинки маалымат биздин апабыз жөнүндө. Эгерде апабыз же атабыз тирүү эмес болсо, анда кайсы жылы казалды эле, ушуну дагы жазып коюшубуз керек. Баракчабыз биздин жолдошубуз тууралуу информацияны толтурушубуз керек. Бул жерде айтылган мурда башка жолдошторуңуз бар беле деп турат. Ошо эгерде бар болсо yes, жок болсо no деп жооп беребиз. Кийинки информация бул балдарыбыз тууралуу. Эгерде балдарыңар бар болсо yes, жок болсо no деп жооп беребиз. Кийинки информация бул мурда AKШга каттадыңар беле, бардыңар беле? Ушул жөнүндө информацияны толтурабыз. Эгерде барган болсоңор yes деп жооп бересиңер, барбаган болсоңор no деп жооп бересиңер. Мурда виза алган белеңер, Америкага виза алган белеңер, ушунда жооп беребиз. Эгерде алган болсоңуздар, виза жөнүндө информацияны толтурабыз. Эгерде мурда алган эмес болсоңор no деп жооп беребиз. Кийинки суроо бул мурда эгерде Америкага визага тапшырсаңыздар, виза бербей койсо же депорт болсоңуздар, же аэропорттон сиздерди Америкага киргизбей койгон болсо, анда yes деп жооп беребиз. Эгерде андай учурлар болгон эмес болсо, анда no деп жооп беребиз. Эгерде андай учурлар болуп силерди депорт кылган болсо, анда эмне үчүн депорт кылган же виза эмне үчүн бербей койгон, ушул жөнүндө так түшүндүрүп кетишиңиздер керек. Кийинки информация бул биздин азыркы иштеп жаткан жумушубуз, окуубуз же жумушубуз жана окуубуз тууралуу жооп беребиз. Биздин эң негизги primary occupation деген биздин негизги кесибибиз, специальностьбиз эмне? Ошону бул жерден тандайбыз. Мисалы, компьютер боюнча иштесеңер, анда компьютер science деп тандайсыңар, же мугалим болсоңор education деп тандайсыңар.
өзүңөргө ылайык жооп тандагандан кийин бул жерде силердин жумуш берүүчүнүн аты, жөнүн толтуруп кетесиңер. Адресин жана шаарын. Кийинки суроо болсо, бул ушул иштеген ишиңерде 2 жыл иштедиңер беле? Ушул сферада 2 жылдык тажрыйбаңар барбы? Эгерде бар болсо yes, жок болсо no деп жооп бересиңер. Эгерде бар болсо, анда кайсы иштин аты жана милдеттүү болгон ишиңер ошол боюнча. Эгерде андай тажрыйбаңар жок болсо, анда no деп жооп бересиңер. Эгерде башка специальностуңар бар болсо, бул жерде do you have other occupations деп турат. Эгерде башка жерде да башка специальносттун ээси болсоңор, анда yes деп жооп бересиңер, жок болсо no деп жооп бересиңер. Кийинки суроо болсо, Америкага барганда кайсы тармакта иштейсиңер? Ошого жооп бересиңер. Мисалы, компьютер жагында иштейм десеңердер, анда компьютер тандайсыңар. Эгерде тамак аш, кулинария жана башка иштерде иштегиңиз келсе, анда ушуну тандап койсоңуздар болот. Culinary food service дегенде. Кийинки суроо болсо, биздин мурда кайсы жерде иштедиңер эле? Эгерде иштесеңердер, yes деп жооп беребиз. Иштебесеңер, анда no деп жооп беребиз. Бул суроо азыркы иштеп жаткан жумуштан тышкары жумуш, мурда кайсы жерде иштедиңер эле, ошону толук маалымат беребиз. Андан кийинки суроо, have you attended any educational institutions at a secondary level or above деп турат. Бул жерде бул суроого сиз эгерде университетте же колледжде же докторантура, магистратурада окусаңыздар, анда бул суроого yes деп жооп бересиңер. Окубасаңыздар, анда no деп жооп бересиңер. Мисалы, yes деп жооп берип, highest level of education completed деген суроо, бул окуу жайды бүтүргөндө сиз эмне колуңуздарга эмне алдыңыз? Диплом алдыңыздарбы же сертификат, кандайдыр бир сертификат алдыңыздарбы? Ошону белгилеп кетебиз. Мисалы, университетте окусаңыздар, university degree деп жооп беребиз. Андан кийин канча университетте окудуңуздар эле, ошону санын жазабыз. Бул жерге 1 университетте окусаңыздар, 1 деп жазабыз. Андан кийинки маалымат ошо университет жөнүндө бүт информацияны толтуруп кетебиз. Кийинки баракчабыз бул башка акыркы 5 жылдын ичинде кайсы өлкөлөргө бардыңар эле? Эгерде барсаңыздар, yes деп жооп беребиз. Барбасаңыздар, no деп жооп беребиз. Кийинки суроо, have you ever served in the military деген. Бул деген армияда кызмат өтөдүңөр беле? Кийинки баракчабыз бул жерде бул ден соолук жана безопасность тууралуу, коопсуздук тууралуу суроолор. Эгерде мисалы биринчи сурообуз болсо туберкулез жөнүндө, туберкулез бар болсо же мурда оорусаңыздар, анда yes деп жооп беребиз. Андай учурлар, андай туберкулез менен оорубасаңыздар, анда no деп жооп беребиз.
Кийинки суроосо акшнын закону боюнча бардык вакцинация бардык прививкаларды алдыңар беле? Эгерде бардык вакциналарды алган болсоңуздар, анда yes, албасаңыздар анда no деп жооп беребиз. Бул жерде иммиграциялык визаны алыш үчүн талапка туура келген бардык прививкаларды алып чыгыш керек. Кийинки суроо болсо, мурда физически ар кандай оорулар менен оорудуңар беле же психический оорулар менен оорудуңар беле деп турат. Кийинки суроо, наркотик же баңгизат колдондуңар беле? Бул жерде бүт суроолордун баарына жооп беребиз. Бул жерде коопсуздук тууралуу суроолордун баарына жооп беребиз. Эң акыркы баракча бул Social Security Number деп коет. Бул ИНН, бизче айтканда ИНН номер мурда берилди беле? Эгерде берилсе yes деп, берилбесе no дейбиз. Бул Social Security Number деген сөз бул Америкага келгенде ар бир жаранга, ар бир грин картанын кармоочусуна номер берилет. Ошол эгерде сизге берилсе, анда берилди дейбиз, yes деп жооп беребиз, берилбесе no деп жооп беребиз. Кийинки суроо болсо, ушул номерди сизге берилишин каалайсызбы? Эгерде кааласаңыздар yes деп жооп бересиздер, каалабасаңыздар no деп жооп бериңиздер. Бирок бул Social Security Number деген абдан керектүү нерсе, ошон үчүн көбүн эсе yes деп жооп бериш керек. Бул номерсиз сиз жумушка Америкага келгенде жумушка орношо албайсыздар. Ошон үчүн yes деп жооп бериш керек. Кийинки суроо болсо, бул сизге ошо Social Security номерди берген администрация сизге номерди бериш үчүн уруксат сурап атат. Ошон үчүн бул суроого дагы yes деп жооп беришибиз керек. Андан кийин бул киргизген маалыматтарыбыздын баарын биз бир карап чыгышыбыз керек. Карап текшерип чыгышыбыз керек. Эң аяккы суроо бул интервьюга кире турган шаар. Ошону абдан кылдаттык менен карап алыш керек. Андан кийин sign and submit дегенди басабыз. Бул жерге эң акыркы мамычалар, бул жерге KCC number'ыбызды жазабыз. Андан кийин паспортубуздун номерин жазабыз. Кийинки мамычага паспортубуздун номерибизди жазабыз.
Андан кийин бул жерде сүрөттө кайсы тамгалар турса ошолорду жазып, анан sign and submit дегенди басабыз. Sign and submit дегенди баскандан кийин силердин ушул анкетаңар DS260 формасы электрондук түрдө жиберилет. Кийин анан бул confirmation'ды басып өзүңөргө e-mailге же принтерден чыгарып алсаңар болот.